кудукка чаканы ташташканда чакага байланган аркандын өзү гана кайтып чака жок болуп кетет. Элдер ар кандай жоромолдорго барып кудуктун ичин жиндер байырла болгон тура деген күмөнгө барышат. Ошентип кимдир бирөөнү кудуктун ичине түшүрүп, ал жакта эмнелер болуп жатканын билгилери келет. Өз ара кеңешип бир жигитти кудуктун түбүнө түшүрмөкчү болушат. Жигит бир шарт менен кудуктун түбүнө түшмөкчү болот. Анын койгон шарты бир тууган агасы да элге кошулуп, ушул жерде турушун талап кылат. Айраң таң калган эл дароо бир тууган агасын чакырып келишет. Кудуктун оозунда күтүп жаткан эл арканды тартканда жок жерден жипке байлануу маймылды көрүшөт. Баары коркушканынан жипти таштап кача башташат. Жалгыз гана бир тууган агасы инисинин абалынан кабатыр болуп жипти кармап калат. Көрсө, кудуктун ичинде түшүп калган маймыл чакага байланган жипти чечип салчу экен. Маймылды чыгарган соң арканды кармап иниси да кудуктан чыгат. Айраң таң калган эл жигит эмне үчүн бир тууган агасын алдырганын эми гана түшүнүшөт. Бир тууганыңдын абалынан дайыма кабардар болуңуз. Сага канчалык кыйынчылык келбесин, сени түшүнгөн жападан жалгыз бир тууганың гана болот. Эч ким бир тууганыңчалык мээримдүү боло албайт. Эч ким эже карындашыңчалык боорукер боло албайт. Сен аларды жоктобосуң да, алар сени издеп кабатыр болушат. Ата-энеңден кийин эң мээримдүү жакындарың бир туугандарың болушун унутпа. Досторуңдун көптүгү бир туугандарыңды уnuттуруп койбосун. Саид Рахман.